jamendo.com. Арналы чыкпын, арналы. Апаңды сагыныпсың, балама? Көзүң неге көрүп калды? Жығылып түштүң, Кечкурун ошол Адыл Акжолунун атайын баягы YouTube каналынан ошол Такаева Назгүл деген келин балдарын жоготуп койгондугун боюнча анан кийин ушинтип элге кайрылуу жасап жардам бергиле деп кайрылуу жасады. Ошол боюнча маалымат берип коебуз сиздерге кененирээк. Анткени бул биздин социалдык өнүктүрүү башкармалыгына 12 февраль 21-жылы балдарды милиция органдары менен биргеликте укук коргоо кызматкерлери менен жаш өспүрүмдөр инспекциясы менен ошондой эле социалдык өнүктүрүү башкармалык кызматкерлери биргеликте ушул балдарды алып келишкен да. А бул балдар болсо ошол кезде тилемчилик менен алектенип жүрүшкөн. Анан ошол жерде изилдегенде ошо апасы да чыккан, апасы болсо издөөдө жүргөн аял болуп атат. Балдар менен балдарды сураганда чоң 12 жашта экен. Анан кичинекейи 7 жашар бала да. Анан булардын чөнтөктү алып келгенде акыбалы өтө начар болгон. Аларда баягы жагымсыз жыт, анан кийимдер да өтө жупуну болгон ошол кезде. Анан балдар менен сүйлөшкөндө баягы чоң 12 жашар болуп атпайбы? Баласы ушу апасы ушундай тилемчилик алып чыгарын айткан. Ал эми чөнтөгүнөн караганда чөнтөгүндө ошо 20 сомдуктар болуп атат. Анан баягы милицияга териштирип социалдык кызматкерлер менен анан апасын чакырып апасын сураганда биз ушинтип мага тилемчилик кылабыз. Мен ооруймун. Мен иштетем кааласам, мен араба түрттүрөм деп ошентип эме кылган да. Анан ошентип мушташ ал тополоң чыгарып ошо ооз алгыс сөздөр менен урунуп ошол жерде баягы элдин көзүнчө баягы коомчулукта өзүнүн ошондой одоно сөздөрү менен элдерди тилдеп, баягы милиция органдарын тилдеп ошондой эме жоосун сөз аракет жасаган. Анан бул көрсө бул ошол мурун эле бул издөөдө жүргөн аял болуп атат. Такаева Назгүл мурунда ошол эле статья менен дагы эле баягы издөө жүргөн аял болуп атат. Анан териштирип балдарды каяка алып барыш керек, буну убактылуу баягы 2 айга ИВСке киргизип, анан кийин ошо менен өкүм чыгып атат да. Өкүм чыккандан анан биз балдарды жекече план, коргоо планы түзүлүп, балдар боюнча комиссия коюп мэриянын астында. Анан кийин комиссиянын чечими менен балдарга жекече планы түзүлүп, балдарды Боорукердик интернатына убактылуу 6 айга жайгаштырганбыз. 6 айдан кийин биз балдарды сөзсүз түрдө же соттун чечими менен бир камкордукка беришибиз керек. Же туугандарына беришибиз керек, баягы камкордукка же фостерный семьяга. Анан бизде ошондой атайын өзүбүздүн даярдалган фостерный үй бүлөлөрүбүз бар Ош шаарында. Ошол алар мындай айтканда интернат эмес, азыр интернаттар азайын неме кыскартылуу астында тургандыктан анан ушундай үй бүлөлөргө биз фостерный үй бүлөлөргө ошо интернатта эмес, булар үй бүлөдө жашашат балдарчы. Анан биз ушул атайын дайындалган окуудан өткөн багып алуучу фостердик үй бүлөгө убактылуу жайгаштырдык. Келишимдин негизинде жайгаштырып 6 айдан кийин. Булар как раз 8 айдан кийин бул эмеден чыгып атат. Түрмөдөн чыгып, түрмөдөн абактан чыгып келди. Келип балдарымды көрсөткүлө, балдарымды алып кетем деген маңызда бизге арыз эме кайрылды адвокаты менен. Биз адвокатка түшүндүрдүк. Азыр бунун өзүнүн бара турган жери жок экен. Анын иштей турган иши жок. Ошондой эле документи да жок. Бул азыр Өзбекстанда төрөлгөн экен, кайрылман паспорт менен жүргөн, өзүнүн паспорту дагы жок экен Кыргызстанда. Анан деп түшүндүрүп, ошондой эле кечеги күнү мен ошо туугандарым менен да сүйлөштүм, жардам бергиле. Анан бул психологко да көрсөтүш керек, буну реабилитациядан өтүш керек болуп атат да бул эжекечи. Ошондон кийин гана биз балдарды кайтарабыз. Бирок балдар азыркы күндө мектепте окуп атат. Балдардын ден соолугу жакшы, өзүңүздөр көрүп тургандай. Анан кийин фостерный апасы дагы келди. Бул жактан интервью алсаңар да болот. Анан балдар менен эч кандай тоскоолдук жок, барып беймарал балдарды көрүп тура берет. Бирок өзү баягы реабилитациядан өтпөсө болбойт. Анткени бул келинди жана биз ошо сизерге чейинки журналисттер келгенде баягы интервью бериңиз деп сурандык да, десек мен бербейм деп баш тартты. Мен качан колума тийгенде мен ошондо берем, силерге ишенбейм деген маңыздачы. Азыр эле мына жогоруда баласы менен да сүйлөштү. Бала 12 жашка чыккан. Бала апасынын мурунку кылыктарын айтып берди. Конечно, энесине биз кайтарабыз, бирок тийиштүү иштер жүргүзүш керек, тийиштүү документтер керек.
Андан кийин биз апасына кайтарабыз балдарды. Бирок балдарга эч кандай тоскоолдук жок, балдарды көрүп тура берет апасы. Жок, денесинде көк ала жок, бирок балдардын өтө баягы психологический эме жабыркаган балдарда коркуу сезим көбүрөөк байкалды да биздечи. Кандайдыр бир баягы эл коркот, бардыгынан эле ошо көчөдөгү адамдардан деле коркунуч ушундай. Анан кийин көп алдагандыгы байкалды. Анан кийин дагы эмнесин байкадым. Ошо эптеп ошо акчасын алыш керек элдерденчи, ошону үйрөтүптүр да. Арналчик, турусту карап кой. Апаңды сагындыңбы? Апаңа кетесиңби, балам? Ama Кетесиңби, кетпейсиңби? Айта бер, балам. Апаңа кеткиң келип атабы? Айта бер, балам, сен эчким эчтеке дебейсиң. Кеткиң келет, Апаңа баргың келип атабы? Ооба. Сенчи, сен? Баргың келбейби? Эмне үчүн баргың келбейт, сен? Урет да. Апаң көп ичкилик иче беле? içmekle var. Usul Uksuz hiç olur. büyüktür uksuz çok var. Bebeğinden. Жанындагы кече YouTube'да чыккан апаң менен жаныңда жүргөн эме турат го, баягы аялчы. Ал кандай аял экенин билесиңерби? Танысабыз аны? Onlar tanıyor. Onun eri dağı işte bayanday özü yetiştiriyor işte. Kebirki malda akademilerine özleşip oldu. Эми бул жакта сен азыр кундуз эчекке убактылуу эле да балам. Апаңа кайтарабыз да. Апаң менен иште да бир көп иштерибиз бар, пландарыбыз ошонун баарын аткарып, апаңдын ичине алып эме кылса, кайра апаң менен кетесиң. Кеткиң келеби ошону? Көп урат билесилерди. Апаң көп урат биле. Эмне иш кылат элең апаң менен жашап атканда? Ben yaşadım mağarada işte bilen. Kebirki malda bayanday yolun akçası öğretilek, cuma günü baratilek mi işte. Tanışlarımı görebiledi. Yal tarafta araba aldı. Мен Нурдинова Кундуз, Ош шаарынан болом. Мен фостерлик семья, бул балдарды убактылуу карап, тарбиялап, окутуп, биз ошо атайын окуудан өтүп, сертификат алганбыз. Бул балдарды эч ким сатып алган жок, уурдап алган жок. Кече бир аз туура эмес маалыматтар кетти интернеттен. Бул балдарды мен ошо 2021-жылы августтун 18-inde балдар үйүнөн алганмын. Буларды алганда ошо экөө бир тууган экен, Арсен Арналд деген. Булар өтө оор акыбалда келишти. Гаймолити бар кичинекейинен, башын көтөрө албай ооруйт. Чоңу кичине жөтөлүп бир аз шамалдап калган, аябай жүйдөп, ооруп келишти. Буларды мен ошо үйүмө алып барып, окутуп, ошо кийим кечесин карап, окууга киргиздим. Окуй албай көп кыйналдым. Буларды документтери жок, делосы жок. Булар окубай калган экен, 4-5 класста чоңу окубай калган экен. Кичинекей 7 жаш экен. Окубай калышкан экен. Документин тууралап, ошо өз жакта ошо мектепке киргизип, азыркы учурда ошо денсаулыктары жакшы, өзүңөр көрдүңөр, окуп атышат. Экөөдөн кичинекей 1-класска барды, чоңун 6-класска мектепке киргиздик, кабыл алышты. Жашоосу жакшы. Бир аз апасы туура эмес маалыматтарды берди. Ошон үчүн өзүм ыңгайсыз сезип турам. Булардын жашоосу азыр кабылда жакшы. Биз бул соцсайттар менен байланыштабыз. Мындай биз ушундай фостерлик семьяда иштегенибизге көп жыл болду. Канча жыл болду? Көп жыл, 6 жылдай болуп калды. 6 жыл, Эми бул балдар өзүнүн апасын көрдү, ошо өзүнүн апасына кетип калат деген коркунуч. Биз багып алайлы, биздики болсун дебейбиз. Себеби бирөөнүн баласы бирге бала болбойт. Биз ушундай соопчулук иштерди кылып, ушун үчүн атайын окуудан өткөнбүз да. Эгер апасынын үй жайы болуп даяр болгон болсо, биз берүүгө даярбыз да. Биз ошо документтери проблемасы чечилген. Апасынын ошо өзүнүн иштери бүтүп, ошо жашоосу жакшы болгон болсо, булар бер дегенге чейин биз карап тура беребиз, анан ала берет.
Кечеги видеону балдар көрдүбү, көрө элекпи? Көрүштү, аябай ыңгайсыз абалда калышты. Апамдын айтканынын баардыгы туура эмес деп айтышты. Эми калган чечим балдар өздөрүндө. Мен балдарды жакшы тарбияладым, лечение кылдым, балдарды окуттум. Балдар келгенден баштап эле айтышат, биз аябай кыйналып жашачубуз, биз мындай даамдуу тамак жеген эмеспиз, биз жолдо баягындай мечиттердин алдында кайыр сурап, ушундай иш кылып жүрүбүз. Ташка жүрүбүз, бизде апабыз ичимдик, спирт ичимдиктерди ичип аябай ууруп эме кылып жүрүп, биз кыйналып жашачубуз деп айтышат, көп урат эле деп айтышат. Балдар өздөрү деле айтып эле жүрүшат ушундой. Эми биз ошо балдарды жаңы жашоого умтултуп, тарбиялап эме кылабыз да. Блогерлерге айтат болчумун да, ушул YouTube каналга чыгарардан мурун бир жактуу карабай, эки жактан караса жакшы болмок да. Анткени бул жерде баланын маселеси болуп атат. Баланын маселеси болгондо сөзсүз түрдө биз Ошто чет мамлекетте жашап атабыз да, туурабы? Ошто бул Адыл Акжол бардык мынакей каналдарга чыгарып, өзүнүн атайын YouTube каналы бар экен, жакшы түрдө аткарып атат. Мен аны жаман дебейм. Бирок мындай ушинтип сатып кетти деген, бала жоголуп, баланы сатып беришти, андай мындай деген баягы сөздөр эң туура эмес да. Бул деген биздин деле мисалы үчүн мамлекеттик органдарга башкача эме берди да. Биз капыл болдук бул боюнчадан. Өзүбүздө биз азыр үчүн статья бар. Биз каалап кайрылсак, биз сотко кайрылсак да болот. Биз ушуну ойлонуп атабыз. Анткени бир эле комментарийди көрүп атасыз, боорукердик үй интернаты бар Ош шаарында. Бул жерде ушун именно ушу турмуш шарттуу оор үй-бүлөлөрдү жайгаштырабыз. Ошондо кара-картаңдар, аларга биз ушу биздин буйругубуз менен барат социалдык өнүктүү башкармалыгынан. Бул жерде атайын ички иштер башкармалыгы бар. Ушу жаш жетелектер ушуну кылмышка барбасын, ошондо тилемчилик кылбасын, ата-энеси тилемчилик кылган үчүн да өзүнчө статья бар. Ошол боюнча жердеги рейдтер уюштурулат. Аларга азыркы күндө аябай жеңил келип атат. Ошондой эле мына азыркы фостерный үй-бүлө, мектеп, Гаранова мисалы үчүн мектеп, азыркы мектеп окутуп аткан мугалимдер дагы азыркы күндө аябай жаман акыбалда калыптыр. Бизде окуп атпайбы балдар? Эмне үчүн мынтип чыгарып атат депчи. Анан балдардын дагы бетин көрсөтүп кетишет. Бул жаш жетелек балдар бетин көрсөткөнгө акысы да жок болчу. Ошол эле Адыл Акжол ошол жерде боорукердикте интернатта мындай болду дегенде, сразу боорукердикте бара койсо болмок. Ошондой эле соцзащитага келе койсо болмок. Мамлекет алып койду деген эле биз менен байланышса, каяктасыздар десе биз ошол жерге жетип бармакчы, барып эле биз интервью берет болчубуз. Биз дебедик, биз ошол жака эле барып эле, биз өзүбүздүн каерге болсо ошол жерге барып биз өзүбүздүн интервьюбүздү берип айтмакчыбыз да. Так, фостердик семья, мындайча айтканда кыргызча айтканда багып алуучу үй-бүлө, орусча айтканда приемная семья деп айтылат. Бул фостердик үй-бүлөлөрдүн пайда болуш негизги эле максаты ошол ата-энесинин камкордугусуз калган балдарды ушул үй-бүлө чөйрөсүндө тарбиялоо максатында ачылган. Бул ошол чет өлкөлүк опыттардан алынган опыт болуп эсептелет. Анткени айта турган болсок, бардык ата-энесинин камкордугусуз калган балдардын бардыгы биз мамлекетте интернат тибиндеги мекемелерде тарбияланып турган болсо, азыр жаңы балдарды тарбиялоо боюнча форма чыккан, ошо фостердик үй-бүлөлөргө балдар берилет. Фостердик үй-бүлөлөргө түрдүү мөөнөттөргө берилет. Мисалы айта турган болсо, тезинен жайгаштыруу бул ошол бир жума убакытка чейин жайгаштыруу. Эгерде мисалы айта турган болсок, ата-энелердин кандайдыр бир убактылуу проблемалар чыгып кала турган болсо, убактылуу милдеттерин, ата-энелик милдеттерин аткара албай калган учурларда ошо тезинен жайгаштырганга ошол фостерге жайгаштырабыз. Мисалы баланын ата-энеден алуучу жанагы камкордукту үзгүлтүккө учуратпоо максатында ошол фостердик үй-бүлөлөр ачылган да. Азыр кечеги окуя боюнча айта турган болсок, кечеги окуя ошол дал ошол энеси убактылуу эркиндигинен ажырап, абакта отурган мезгилде балдар ошол ата-энелик мээриминен ажырабасын, ата-энелик камкордугунан ажырабасын деген максатта бул балдар биринчиден боорукердик интернатына берилген, ал жердин убакыты бүткөндүгүнө байланыштуу фостердик үй-бүлөгө убактылуу 6 ай мезгилге, 6 айлык мөөнөткө берилген.